Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh. Musulman bir tuğandarım, biz sabagыбыздын ортосунан кайра улап кетмекчибиz. Сөз Аллах Тааланын бизге хадис кудсийде экинчи рет кайрылуусу болуп атат. Адам баласы күнөөңөр канчалык асман көк тирегендей бийик, ушунчалык чоң болбосун, мага тообо кылып кечирим сурасаңар, кечирим тилесеңер, сөзсүз силердин күнөөңөрдү кечиремин дейт. Мынакей буга эң чоң үлгү деп атабыз. Анык күзгүсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу болуп атат. Анык өрнөк. Азирети Абдуллах бин Умар. Бул Азирети Умар ибн Хаттаб радиаллаху таала анхунун баласы. Ата баласынан Аллахым разы болсун. Мындай деп бизге кабар берип атат. Бул хадисте Абу Давуд, Имам Тирмизи, Ибн Мажалар жеткирип берип атат. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жерде, бир мажлисте, чогулушта чогуу отуруп калат элек. Мен өз кулагым менен эсептеп отурсам, ошол мажлис башталып туруп кеткенге чейин 100 рет ушул дуаны кылат эле дейт. Мен жайыраак окуп бергенге аракет кылайын. Сиздер ошол нерсени жазып алыңыздар. Анан көп сабактарда эскертип сиздерден суранып кетип атам. Сабакты жөн эле көрүп койбостон, колдон келсе, колубузга ошол тетрадь ручка алып отурсак, Чубак устазыбыздан алгачкы канча жыл мурда илим окуганда ушундай бир эреже бар эле. Ал-илму сайдун вал китабату койдун. Илим алуу бул жана мергенчи аңлоого чыккандай эле экен да, мергенчиликке чыккандай. Адам баласы өзүнө баалуу болгон нерсени алат илим убактысында. Ошол илим мергенчиликке чыкканда илим ошондой болсо, вал китаба ошол керектүү нерселерди жазып калуу бул жана капкан сыяктуу экен. Канчалык нерсе алганыңыз менен, тапканыңыз менен капканыңыз башка болбосо, туткан нерсеңиз ошончо майнап бекер кетип калат экен да. Текке кетип калыш коркунучу бар. Буну жазып алышыңыз керек болот. Азирети Абдуллах ибн Умар эмне деп айтып атат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушинтип кайсы бир мажлиске чогулушка отурганда туруп кеткенге чейин 100 рет ушуну айтып үлгүрөр эле дейт. Кайталайт эле. Роббигфир ли ва туб алейя иннека антат таввабур рахим. Кайра кайталап айтайын. Роббигфир ли ва туб алейя иннека антат таввабур рахим. Мааниси, о жараткан Алла Таала, күнөөмдү кечире көр. Жана айтты Мухаммад Авам устазыбыз Аллам ибн Раджаб Хамбалиден сөзүн түшүндүрүп. Күнөөмдү кечире көр дегени өткөн күнөө каталарымды жаап жашырып, Кудайым, алдыдагы чоң күнөөлөрдөн мени сактай көр деп дуа кылганы. Ватуб алейя, Кудайым, мен сага тообо кылам эмес, мага туура тообо кылууга мүмкүнчүлүк бер деп Аллахка тапшырып атат. Ушул адепке ылайык келет экен. Кудайым, мен сага тообо кылдым деп өткөн чакта айтып коюп, туура эмес ишти кылып койсо, Кудайдын астында мындай адеп сактабагандай көрүнүш тариз болуп калат экен. Туурарагы Кудайым сага тообо кылышка топук мүмкүнчүлүк бер деп Кудайга тапшырганыбыз жакшы болот. Эми бул формада ошондой келип атат да, ватуб алейя. Анткени иннека антат таввабур рахим, адамдардын күнөөсү канчалык көп болбосун, күнөөлөрүн кечирип, ырайым тартуулап, мээримиңди төгүп, тооболорду көп кабыл кыла турган кудуретиң чексиз улуу затсың деп ушул дуаны айтат эле дейт. Эми бул хадис кудсийде 3-чү кайрылуу болду. 3-чү кайрылуу эмне деп келди эле? О адам баласы, жер бети мелтиреп толгон күнөөнү кылып мага, бирок менин астыма даргөйүмө дейт, мага шерик кошпой жалган дүйнөдөн үзүлсөң, анда жер үстү толтура сага кечирим ыйгарамын дейт. Демек адам баласы жүрөгүн таза сактап, жүрөгүн ар кандай оорулардан коруй билип, Кудайга болгон ишенимин туура кылып, жалгыз Кудайга гана ибадат кылып, андан гана суранып, ага гана ишеним артып, жүрөгүн шириктен таза сактаса, Кудайым ошончо күнөөсүн кечиримге айлантат деген сөз. Кудай Таалам чоң күнөөлөрүнү кечирүү үчүн дейт. Демек, адам баласы иманда, тавхидде өлүш керек болот дейт. Иманда дегени Кудай Таалага эч бир нерсени шерик кошпоштон. Мухаммад Авам устазыбыз айтып атат: "Фа хусну хатиматил абд". Адам баласынын өлүм алдындагы көзүрмемдеги абалы жакшы болуш үчүн, жакшы өлүм менен өлүш үчүн иманда кайтыш болуу, анан иманда кайтыш болуу, жакшынакай таризде бул дүйнөдөн үзүлүү, Кудайдын кечиримин милдет кыла турган, Кудайдын кечиримин алып келе турган эң чоң себеп ушул. Демек биз дуаларыбызда о Кудайым, о жараткан Алла Таала, иманда кайтыш болууну насип кыл деп дуа кылышыбыз керек. Анткени өлүм алдындагы учур бул Кудайга маалым. Кээ бир адамдар
өмүр бою өлүм келгенге чейин жакшы ибадаттарды кылып туура жолдо жүрүшү мүмкүн, бирок пейили өзгөрүп, ниет өзгөрүп, шайтанга же напсыга алданып, өлүм алдында жаман иштерди кылып түбөлүк өкүнүчкө дуушар болуп калышы мүмкүн. Кээ бир адамдар өмүр бою жаман ишти кылып, күнөөкөр болуп, бирок өлүм алдында Кудайдын мээрими, жакшылыгы, топугу менен туура нерсени пейилин оңдоп, нафсын тарбиялап, Кудайдын кудурети, жакшылыгы менен туура жолго келип, тобо кылып, түбөлүк бейишке чыгып кетиши мүмкүн. Мындан бизге алына турган сабак, үлгүлүү өрнөк, эч бир адам өзү туура жолдо болсо эле, туура жолдо эмес күнөөкөр адамдардын үстүнөн менменсинип, андан кыйын сезип, өзүнө бейишти түрүлөй милдет кылып албаш керек болот. Демек, этият болушубуз керек, коркунуч менен үмүт артуунун ортосунда болуш керек экен биздин ыйманыбыз. Демек, ыйманда кайтыш болуу Кудайдын мээримин алып келе турган, кечиримин талап кыла турган чоң амалдардын бири дейт. Ибн Баттал деген чоң аалымдар бар, ошо киши айтып атат, чоң аалым. Вала хасанатан а'заму мин ат-таухид дейт. Туура ыйманда, ыйманын таза кылып өлүүдөн өткөн эң чоң жакшы амал жок. Ооба, эми адам баласы ошо өлүм алдында келимесин айтып кетип, бирок тирүүлүгүндө чоң күнөө кылса кандай болот? Бул Кудайдын ыктыярына, каалоосуна тапшырылат. Ахлу-сунна вал жамаа матуриди акыйдасы боюнча ушундай. Аллах Таала ал чоң күнөө ээсин ыйман менен эле шерик кошпой кайтыш болсо, кааласа өзүнүн артыкчылыгы, сый урматы менен алгачкы бейишке кирүүчүлөр менен бирге эсеп-кысап кылбастан, тозокко түшүрбөстөн киргизет, а болбосо адилеттүүлүгү менен ошол тазалап, арулап бир акыры бейишке чыгарат. Бул нерсе Кудайдын кудуретине такалат. Ал чоң күнөө ээсин биз сөзсүз тозокто түбөлүк калат деп баса белгилей албайбыз. Түз бейишке кирип кетет деп дагы катуу үмүт артып албайбыз. Айттык го, ыйман акыйда тахавияда келет. Имам Тухави кыска керектүү матынында айтат, ыйман момун адамдыкы коркунуч менен үмүттүн ортосунда болуш керек. Демек, бул хадис бизге эмне деген пайданы берип атат? Аллах Тааланын кечирими чексиз экендигинен. Карасаңыз, биринчисинде айтты көп күнөө деди, экинчисинде айтып атат асман тиреген, үчүнчүсүндө айтып атат жалпы жер бети мелтилдеп толуп калган күнөөнү кылса дагы дейт. Ал күнөөнүн көптүгүнө карабашыбыз керек, Кудайдын кудуретинин чексизине карашыбыз керек болот. Ошондой көз карашты, ошондой үмүттө болсок, Кудайым бизди туура жолго баштайт. Кудайдын момун адамга болгон сый урматы бөлөкчө дейт. Карасаңыздар, Кудайга болгон, Кудайдын пендеге болгон сый урматы бөлөкчө. Зумар сүрөсүнүн 53-аятында Аллах Таала жар салып мындай дейт. Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып, ал улуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркылуу бизге жолдомо жөнөтүп атат. Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqнату мин рахматиллах. О Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам, өзүлөрүнө ысырапкорчулук менен күнөө иштерди кылып, Кудайдын мээриминен алыстап чоң күнөөлөрдү аткарып аткан адамдарга Кудайдын жакшылыгынан, мээриминен үмүт үзбөгүлө деп айткан. Инналлаха ягфиру зунуба жамиа. Аллах Таала шерик кошуудан бөлөк башка баардык күнөөлөрдү кечирет. Иннаху хувал гафурур рахим. Кудайым ар качан күнөөлөрдү кечирип, адам баласына жакшы жашоолорду ыролой турган улуу зат дейт. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен жыйынтыкталат. Азыр бир аздан кийин биз суроо жоопко кезек бермекчибиз. Кудай Таалам жалпыбыздан ыраазы болсун. Башыбызга келген оор сыноолордон Кудайым бизди жаман көрөт турбайбы? Ошон үчүн берип атат деп бир тараптуу талдап койбостон, балким мунун артында биз билбеген көптөгөн жакшылыктар бар. Туура биз кылып аткан кемчиликтерден болуп атат. Ошону кайталабайлы, адам баласы болгондон кийин туура жолго кайтып тобо кылып, дуа кылып, чоң күнөө иштерге барбастан андан оолак бололу. Кудайым жалпыбызга жар болсун. Ушул кыйынчылыктарда кайтыш болгон инсандарды мээримине алсын. Амин. Аллах акбар. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Allah Taala mar biribizge пайдалуу илим берип, ошол илимге, билимге жараша татыктуу амал кылып, кол мүнөзүбүздү ар дайым жакшы жака өзгөртүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын татыктуу мураскорлорунан, татыктуу үммөтүнөн болушту Кудайым насип кылган болсун. Сабагыбыздын экинчи бөлүгү, азыр суроо жоопко кезек берсек, WhatsApp аркылуу келген суроолорго кезек беребиз. Андан кийин убакыт бар болуп үлгүрсөк, ошол Instagramдан келген
өтө зарыл суроолорго жооп берүүгө аракет кылсак. Биринчи суроо. Ассаламу алейкум дейт. Ва алейкум салам рахматуллахи ва баракатух. Биздин суроо, биздин 2 балабыз бар. Кенжеси 1 жашта, аялыбыздын дагы боюнда бар. Алдырсак кандай болот 2 жумалык дейт. Суроону такташ керек. Эгерде жеңе колтуңуз, жубайыңыз кесарево жол менен мурда кийин бала төрөгөн болсо, анда энеге кыйын болуп калат. Анткени бир бала менен кийинки баланын ортосунда бир канча убакыт өтүш керек. Жанагындай тигилген жара өзүнүн ордуна келип жаракат бүтүш керек болот. Жок, табигый жол аркылуу төрөлүп келген болсо, буга чейин төрөттөр өткөрүлүп келген болсо, анда бул Кудайдын бергени. Бала 6 айдан кийин тамак жеп баштайт. Эненин сүтүнө да муктаж болот 2 жыл, 2,5 жыл. Ханафи фикдагы талаш тартышка ылайыкчы, бирок ушул 6 айдан жогору буламык башка тамактарга жарап баштайт. Балким табигый жол менен төрөлсө, атайын ушул жааттагы дарыгерлер жок, ден соолугун жеңенин текшерип көрүп, төрөсөң болот, ден соолугун жайында экен десе, алар менен кеңешкенден кийин, мусулман өзүнүн ишин жакшы билген дарыгерлер менен кеңешкенден кийин, анда Кудайдын берген белегин чамбай, анда балким балалуу болгонуңуздар дагы жакшыраак болот. Аборт негизинен жакшы эмес эми. Анан бирок жанагындай нюанстар болуп, эненин ден соолугуна олуттуу зыян келе турган болсо, анда 4 айга чейин анда зарыл себептер менен алса болот дейт. Ошон үчүн биринчи такташ керек болот. Экинчи суроо. Кошунама сыйкыр аркылуу жин киргизген экен. Айтуусу боюнча жини маткасында экен. 3 жылдан бери күрөшүп жатабыз, чыкпай жатат дейт. Акыбалым күндөн күнгө начарлап жатат. Молдолорго окутуптур, жыйынтык жок дейт. Азыр Екатеринбургдабыз, кандай кылса болот? Эми биринчи такташ керек. Кээде ошондой дем сала турган чөйрөдө деле шылуун адамдар кезигип калат. Эми жашоо деген ушундай экен, өйдө ылдый болот, туура тетири болот, оң сол болот дегендей. Балким анын жатынында эмес, аны ошол балким молдолорго алып барбастан биринчи мыкты дарыгерлердин колунда текшертиш керек. Кандай медицина жаатында эмне болуп атат? Ашыкча кыйнай бербестен медициналык жаатында текшерип көрүп, алар баардыгы таза эле бала болуш керек десе, анда чындап жин отурушу мүмкүн. Бирок жин кирет, кирбейт деген талаш тартыш бар го, ошо жин жатынга отуруп алышы мүмкүн. Ал учурда ушул күчтүү молдолорго дем салыш керек. Ушундай бир маселе менен мага кайрылышканда, Саид Багдаш устазыбыздан сураганда, ал киши ошол Туркияда күчтүү бир чоң деми күчтүү молдо киши бар, такыба. Ошол кишиге ушундай нерселерди дем салып, чындап жин жатынга отуруп, жанагындай 2 трубка деп коет. Эркек кишинин уруктугу менен аялдын уруктугу бирлеп келе турган жер, жатынга таштай турган жер. Ошол жерге отуруп байлап койгон сыяктуу болот да, урук келе берет, бирок ар жака жатынга түшпөйт деп түшүндүрүп берди эле. Көрүш керек, эми Туркияга барганга азыркы мондай учурда чамаңыздар, чаркыңыздар жетеби жокпу? Ал чындап эле ошондой бекен, же медициналык жактары менен дарыланса болобу? Тактап көрүш керек. Анан жагдай кыйын болуп атса, Фатиханы жетирет. Күндө эртең менен аял киши жеңебиз. Siz aytışınız gerek, жеңебиз ошол жатынын кармап жетирет. Алхамдулиллахи роббил аламин. Аузу бисмиллахи айтып жетирет, Фатиханы окусун. Анан ала адади ахл бадр деп коет. Уламалар ошо Бадыр ээлеринин, шейит кеткен Бадыр ээлеринин саны 313-315 жолу аятыл курсини көп кайталаш керек болот. Жатынды кармап туруп 313-315 жолу аятыл курсини Аллаху ла илаха илля хуval hayyul qayyum деп намаздан кийин окуйбуз го, ошону 313 жолу окуш керек. Андан кийин анан Haşr suresi. Law anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah-dan akırına çeyin. Bul 3 jol okulunat. Saffat suresi 1-ci ayattan 11-ne çeyin 3 jol okulat. Falak, Nas uşulardı 3 jol okup adam özüne dem salıp Kuday Taala'dan gödör üzbösün, buyursa bari jakşı bolup kalat. 3-cü sura. Niqab jönündө jakşılap түшүндүрүп берсеңиz дейт. Эми бул маселени убагында алтын устазыбыз, Аллахым разы болсун, кабырын нурга бөлөсүн, кыяматта а кишилер менен бирге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бейишке чыгууну насип болсун. Чубак устазыбыз жеткиликтүү баяндап айтып кеткен. Никап маселеси бул жанагы бир канча маселе менен, бир канча мындай тараптуу маселе да, бир кырдуу эмес, бир канча тараптуу. Бул дегени кандай? Биринчи, фыкыхта, шариятта аял кишинин бети жана ошондой эле колу, аврат, уяттуу жер жабыш керекпи, керек эмеспи деген талаш тартыш чыгат. 4 мазхабта Хамбали мазхаб менен Шафии мазхабы 3-4 мазхабтар. Шафии мазхабынын бир сөзүндө ана Хамбали мазхабта бет менен кол аврат деп айтылат, андай болсо буларды жаап жүрүш керек дейт.
чүмбөттөнүп паранжа же ошондой никап кийиш милдеттүү болуп калат анда. Малики мазхаб менен Ханафи мазхабта бет менен кол аврат болбойт. Бул зыйнат жерлери болгондон кийин буну жабыш милдеттүү эмес, аврат эмес. Демек натыйжада никап кийүү, паранжа кийүү ашып барса сүннөт, болбосо мустахаб. Мустахаб менен сүннөттүн ортосунда айланып жүргөн амал болуп эсептелет. Бул биринчи тарабы. Маселенин экинчи тарабы бул үрп адатка каралат. Анткени биздин китептерде мынакей артында Ханафи мазхабында китептер турат. Чоң-чоң китептерде ошонун бири Бахр Ройкта Аллама Зейн ибн Нужейм рахимахуллах айтат: "Инда хауфил фитнати ау биха" дейт. "Инда хауфил фитнати биха ау алейха" деген сөз тап келет. Бул дегени аял кишиге бетин жаап, никап кийүү, чимбеттөнүп жүрүү бул мустахаб же сүннөт болот. Бирок бир учурда милдет, важип болуп калышы мүмкүн. Качан десе, "Инда хауфил фитнати биха". Биха деген ошол аял аябай эле жаш болуп, сулуу болуп, бетин жаппаса адамдардын баардыгы бетин көрүп эле мындай бир бузукчулукка, фитнага жол бериле турган болуп калса, ошол бузукчулукту, ошол жердеги жаман үрп адатты токтотуу үчүн анда бетин жабыш керек болот. Ау алейха же тетирсинче чөйрөсү жаман болуп, бетин жаппайт. Бул көрдүңүзбү, үрп адат деген ушул да экинчи кыры маселен. Индал фитнати хауфи алейха. Ошол бетин чүмбөттөнүп жаап жүрбөсө, ошондой бузукчулук болуп эле, келип эле баары бетин акмалап карап зыян жеткире турган болсо, анда аял киши өзүн коргоо максатында, Кудайдын буйругун аткарып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө ээрчүү максатында көрсөтүп баяндап кеткен аялдардын айткан. Анда бетин ошол учурларда жабынат дейт. Эми үрп адатты азыр салыштырып көрсөк, бул ошол Саудия мамлекетинде, башка араб өлкөлөрүнүн кээ бир мамлекеттеринде ошондой. Ал эми бизде үрп адат кайра тескерисинче, бетини паранжа кийип, никап тагынып көчөдө кетип бара жаткан болсо, баардыгы ошону келип карап, баардыгынын көңүлү ошого бурулуп, тескерисинче ал аялга кайра кыжаалатчылык жаратып коет. Демек бул үрп адат маселеси ошондой. Аллама ибн Абидин Ханафи мазхабтагы фикх эрежесин түзүп берип жатып, ырсаптарында айтат: "Вал уруфу фи шар'i лаху i'тибар, лиза алейхи al-hukmu qad yudar". Үрп адат маселеси шариаттан ээлеген орду бар. Кээде Курандан, сүннөттөн башка алгылыктуу далил болбой калса, үрп адатка кайрылабыз дейт. Бизде үрп адатта тескеринче аялды опузалап коет. Сиңелек да. Азыр карасаңыздар, жоолуктун өзүндө канча маселе көтөрүп атышат. Мектепке кирет, кирбейт деп жок, эч ким тие албайт. Эгемендүүлүк бар, аялдын укугу бар. Демек маселенин биринчи атын айттык, бет менен кол аврат болуп эсептелет. Кээ бир мазхабта бизде аврат эмес дедик. Экинчи бул үрп адат маселеси. Үчүнчү жоолук, никап, паранжа бул аялдын укугу жана аялдын ыктыярдыгы. Кайсы бир аял паранжа же никабын тагына турган болсо, эч ким аны опузалай албайт. Анткени мына Батыш Европада деле орусча термин бар эле, мен азыр аны терминин унутуп калдым. Аял кишилер жанагындай башынын үстүнө мындай бетине жаба тургандай тор кылып коет. Вуалка дейбиз, ошого окшогон нерсе термин. Ошол бетине вуалка тагып коет. Өзгөчө булар христиандар, башка дин өкүлдөрү похоронго, башкага жаназага барганда алардын тилинде, ошонун жабынып сыйлуу жерине барганда, Англиянын королевасын карасаңыз, Елизавета башкалары бетин дайыма ошондой вуалкалар менен жаап жүрөт. Аларга айтылбаш керек, буларга айтылыш керек. Бул аялдын укугу, аялдын өзүнүн ыктыяры. Бирок укугу ыктыяры болгону менен Кыргызстандын, Орто Азиянын шартында кайсы бир аял паранжа, никапка кирген болсо, ал анда үй алкагынан чыкпаганы жакшы. Анткени динибизди адамдарга мындай жек көрсөткөндөй, көпчүлүк түшүнө албагандан кийин мындай туура эмес элес жаратып коет. А биз мусулман эли катары, мусулманчылыктын жүзү болгон катары, биз ошо элге исламды, мусулманчылыкты көркөм, жакшынакай, коркутуу, үркүтпөй тургандай кылып жеткириш керек. А бул сөз кээ бирөөлөргө мындай жеңил айткандай жакпашы мүмкүн, андай эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын манхажы баяны ушундай болгон. Өзүнүн сахабаларын казы кылып, сот кылып, ошол өлкөлөргө көзөтүүрүсүндө жөнөткөндө айткан. Биринчи аларды келимеге чакырган. Келимени келтирип, келименин маңызына жетишкенде анан намазга буюр. Андан кийин деп мынтип таража менен түшүндүргөн. Азыр жоолукту жайына коюп алалы, хиджабты кыздар ар кандай болуп кетип атат. Жука башка мода кылып кийбе, шарияттын чегинде жакшынакай кылып кийип, анан булар ордуна келгендейин, адамдардын түшүнүктөрү ордуна келгендейин ал маселеде келет. Ордунан мурда бир нерсени козгоп алса, көбүрөөк зыян келип калыш коркунучу бар. Демек мына ушунча тараптын баарын этибарга алып, Кыргызстандын шартында мындай адамдардын үрөйүн учуруп, көпчүлүк ал нерсени калып тажынышып билбей аткандан кийин этият сактап, такыбачылык карманып турган, диндин эртең келечегин ойлоп турган дагы да даанышмандуулукка жакшы болот. 4-чү суроо. Ассаламу алейкум устаз, инкассатор болуп иштесе болобу банкта дейт, акчаны ташып жанагындай жеткирип берип болот.
болгону эми ал банк сиз сурап атканыңыздын төркүнү сөздүн жүйөсү жанагындай процент риба менен иштеген банк болушу мүмкүн, мен кандай болуп калам дейсиз да. Хадистерде алымдарыбыз чечмелегенде баары бирдей эле деп айтат, атүгүл күбө болгону дейт. Бирок башка адал жумуш таппай атса, азыр моундай абалда эмне кыласыз? Айла жок иштеп турасыз, башка ыңгайлуу адалдан болгон жер болуп калса, анда дароо ошол жерге которулуп аласыз. Бул бир. Анан экинчиден, банкта сөзсүз эле ошондой риба процент акчасы ташылбашы мүмкүн, башка дагы жолдору болушу мүмкүн да, адал филиалдары. Ошондой жаатта болсо, анда шек күмөн жок. Бешинчи суроо. Ассаламу алейкум устаз, сизден Аллах ыраазы болсун дейт баарыбыздан. Биринчи суроо. Устаз, биз жубайым экөөбүз семейный бизнес, жеке ишкердик баштайлы деп атабыз. Устаз, алымдарыбыз айткандай, аялдын иштегени эркекке, 2 жазасы, арам дегенин угуп калгам. Ошондо жубайым экөөбүз иштесек болобу дейт. Алымдар ооба, чубак устазыбыз айткан, билесиздер, башка алымдар дагы аялын тапканында береке жок деп. Бирок бул сөздү мындай ордунан жылып албастан бирге шариаттын мындай тизменчек, мындай тизилген мончок сыяктуу бир түшүнүш керек болот да. Качан аялдын тапканында береке пайыз болбойт, башка болуп калат десе, эркекти жок, мен иштейм, сен үйдө отуруп баланы карагын деп, эркек иштегенге күчү шарты болуп турса дагы, аял озунуп дүйнөгө озунгандыгы мына ушул таризде аялдын тапканында береке жок болуп калат. Анткени эркек табууга, камсыздоого милдеттүү, аял затынын андан да чоң маанилүү иши үйдө ошо балдарына тарбия берүү. А муну дин душмандары жана башкалар түшүнгүсү келбей, мусулманчылыкта, исламда аял затын опузалап коет, биз акысын беребиз деп айтат. Андай эмес. Бала тарбиялоо бул эң чоң оор жумуш. Ага ушундай бир назиктик, ушундай сезимдин тазалыгы, баяулук керек болот. Аны эркек адам бере албайт экен да. Эркек адамдын табияты катуу болот экен, ага сабыры чыдабай кетет экен. А муну бул акыйкатта Жапония мамлекети мынакей аял киши боюнда болсо декретке башкага чыгарып, биздин мамлекеттин келечегин тарбиялап атат деп, керек болсо пособиясын, керек болсо башкасын берип атат. Алар билип атат анткени. А ошол нерсени ислам мурда эле бекитип койгон. Демек, эми сиздин сурооңузга оролуп кайтып келсек, жок, сиздер биргеликте мындай турмушубузду, жашообузду оңдоп, байлык колдо болуп, шартыбызды түзүп, балдарыбыздын келечегине, илимине, билимине, ыйманына таасири тие тургандай деп атасыздар. Ал жакшы эле нерсе. Болгону пайда көргөндөн кийин адамдын көзү иштеп кетет, мурда кийин болбогон сезимдер ойгонуп кетет. Ошол кезде дуа кылып, байлыктын акысын берип, дааватка чыгып туруп, алымдардын сабактарын угуп туруп, байлыктын аркасынан мындай кул болуп кетпестен, өзүңөрдү кармагандай кылып алып кетсеңиздер, итаат кылып бириңиздерге тапкан нерсени бир ооздошуп, ынтымак менен жакшы жака жумшап өнүктүрүп, ал нерсе болот. Ал нерседе кыжалатчылык жок. Бирок жанагындай шарттары менен. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ни'мал малу салиху лир-раджули салих" дейт. Эми хадисте эркек адам айтып атканы менен коомдо эркектин эң чоң вазири, жардамчысы, аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дегенде аял дел ичине кирип кете берет. Адал байлык момун адамдын колунда кандай жакшы нерсе дейт. Адалдан болсо байлык киреше, жакшы иштете билген, акысын берген момундун колунда болсо, бул кандай жакшы нерсе дейт да. Анан экинчиден, ислам тарыхына карасак, кээ бир сахабалар өздөрү кедей болгону менен аялдары кадимкидей бай болушкан. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип сураган: "Биз күйөөлөрүбүзгө зекет берсек болобу, кандай болот?" деп. Демек, мындан чыгып атат, алардын да өзүнүн жеке кесиби кандайдыр деңгээлде болгону күйөөсүнө болгон итааттан, күйөөсүнө болгон кызмат өтөөдөн, шариаттын чегинде. Балдардын тарбиясы мындай экинчи орунда калып калбай тургандай таризде. Толук убакыт ошол жака кетип калбагандай таризде болуш керек. Анткени байлык деп отуруп балдарга тарбия берилбесе, анда чоң байлыктан куружалак калган болобуз анда биз. Ошонун баарын эри шаркак мерчемдеп түзүп алып туруп анан кылсаңыздар эмнеге жаман, бирок шарттары менен. Алтынчы суроо. Мен 4 рекеттүү парз намазды адатта 8-9 мүнөттө окуп бүтөмүн. Атам болсо болжол менен 3-4 мүнөттө окуп бүтөт. Атам: "Бисмилла, эмне мынча секин окуйсуң? Тезирээк окубайсыңбы?" деп айтат. Айтыңызчы, мен туура ашыкча эле жай окуп атамынбы дейт. Жок, жакшы эле. Анткени өтө тез окуганда, тоок чокугандай болуп, 2 сажда тез окулуп калса, андай намаздан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тыйган. Туманина деп коет. Ошол намазда ар бир кыямда турганда түз туруп, рүкүгө барганда сөөктөр өз ордуна тургандай болуп, мындай токтоп, жакшынакай салаваттуулук менен намаз окуу бул шариатта жакшы көрүлгөн амал. Биздин Ханафи мазхабта сүннөт деп айтылат. Ибнул Хумам деген алымыбыз бар. Ал киши бир канча Фатхул Кадир аттуу баалуу эмгегинде далилдерди алып келип, жок, бул важип болуш керек. Имам Аби Юсуфтун ошого окшогон сөзү бар. Важип деген кыйын нерсе. Атайлап калтырып койсо намаз өтпөй калат.
унутуп калып адашып калса сажда сахва кылыш керек деген сыяктуу оор өкүмдөр бар. Айтор этият болуш керек, өтө тез дагы, өтө эле кечигип намаз каза болуп башка иштер калып кете тургандай эмес. Хайрул умури аусатуха, эң жакшысы орто болгону. Сиздики жакшы эле. Айтыңызчы, мен туура ашыкча эле жай окуп атам дейт. Жок, атаңызга эми каяш айтпайсыз. Ата, менин окушум ушул болуп атат, өтө жай окуганга аракет кылайын, орто окуйун деп мындай хикмат менен, даанышмандуулук менен айтып батасын алыңыз. 7-чи суроо. Ассаламу алейкум, менде 2 суроом бар эле дейт. Биринчиси, биз Москванын областында жашайбыз. Москвага 70 километр чакырым, Квартирада бизден бөлөк 7 киши жашайт. Алар жумуштан кээде куптан убактысына жакын келишет. Даарат ала албай куптан намаз каза болуп калып жатат. Насаат медиада куптан 22:55 багымдат 12:35 болуп жатат. Бирок бөлөк программаларды 2-де багымдат убактысы келип атат. Ошондо кайсынысы туура болот? Канткенде куптан намазын каза кылбай окуй алсам болот дейт. Уланбайке кабарлаш керек. Уланбайке менен байланышканыбызда жок, убакыттар кайра жаңыланган. Анан ошо окурмандар дагы комментарий башка жазганда айтышты, кайра жаңыланган версиясын басыңыз, колдонуңуз деп. Кээде ошондой программалар өзгөрүп турат го. Мурдагы убакыт бар, кийинки убакыт бар. Ошол Москвада негизи кайсыл убакытта багымдат болуп атат? Насаат медианын программа эмес, жалпы ошол жергиликтүү убакыт. Анан ошого жараша Насаат медианыкыда жаңылансаңыз, ойлойм мен сиздердики 2-ге туура келет дагы, куптан намазыңыз каза болбойт деп бир тактап коюңуз. Жергиликтүү убакыт менен анан Насаат медиасынын программасын. Экинчи суроо. Бизде туалет менен ванна бир. Ниет кылганда кандай ниет кылсам болот? Эми ичине кирип калсаңыз, айла жок ичиңизден кыласыз. Анан сыртынан ниет кылып киргениңиз жакшыраак болот. 8-чи суроо. Мекке шаарындагы Каабанын ичинде эмне бар жана көтөрүлүп турган таш бар дешет. Ошол чынбы дейт? Каабанын ичинде ошо 4 устун бар. Жана кыргызда 4 тарабын кыбла деген, ошол түбү ошол нерседен де келип чыккан. Ал жерде бир тарапка карабайсыз, кайсыл жерге карасаңыз ошол жер кыбла болуп эсептелет. Эми биз видеодон эле көрүп жүрөбүз, сүрөттөрдөн башкадан ага кириш дагы чоң бакыт экен. Король, падыша, Кудайым насип кылган өтө такыба улуя пенделер киришет экен. Кудайдан үмүт этебиз, кирип калсак жакшы. Анан жана таш көтөрүлүп турган таш бар экендигин билбейм. Ал ошо Масжидул Аксада ошондой бар деп айтылат. Бирок Каабада ошо кара таш деген бар, бейиштен болгон таш. Ал бир канча ирет уурдалып кайрап келип коюлган таш. Бул туурасында устазыбыз Саид Багдашин ошол Хаджарул Асвад кара таш туурасында, Хижрул Кааба, Каабанын этеги туурасында сонун китептерди жазган. Кыргыз тилине, орус тилине которулса, ойлойм эл үчүн өтө чоң пайдалуу болот. Анан ушул Каабанын этеги дегенди айтып кетет. Сөздүн жыйынтыгы Каабада анын тегерегинде көптөгөн олия адамдардын, пайгамбар адамдардын кабырлары коюлган, сөөгдөрү коюлган жер деп тескерилет дейт. 9-чу суроо. Устаз кекиргенде даарат бузулабы дейт. Жок, бузулбайт. Аны менен кошо кан чыгып башка болуп кетсе эле даараттын өзүнөн бузулбайт. Эми адепсиздик, атайлабайсыз, кээде өзү болуп кетет, бирок аны менен бузулбайт. Атүгүл какырыктын өзү деле бузбайт да. Бир гана ошо алымдарыбыздын кээ бирлери айтат, баштан түшсө какырык баштан, ичтен эмес. Ооз толсо анан дегендер бар, бирок негизи кекирүүнүн өзү менен даарат бузулбайт. 10-чу суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Менин биринчи суроом дейт. Тамактанаар алдында Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтканды унутуп калса, же айтканын унутуп калса, жеп атып эмне эсине келип кетсе, бираз тамгалар эме болуп калыптыр, эми телефондон ушундай туура эмес басыла берет да. Кийин жеп атып эсине келип кетсе дейт, Бисмиллахир-рахманир-рахим башынан аягын деп айтып койсо болобу? Бул баягы дуанын кыргызчасы экен, болот. Бисмиллахи аввалаху ва ахирах деп койсоңуз, башында аягында бисмилла деп, ошол боло берет. Анан алымдарыбыз түшүндүргөн. Бирок даарат алып атасыз. Дааратта дагы, тамакта да бисмилланы айтыш башында сүннөт го. Даараттын башында бисмилланы айтпай, ортосунда айтсаңыз, эми жарай берет, жакшы, бирок башында айткандай сүннөтүн соогуна жете албайсыз дейт. Тамакта, акыркы тамакты эстеп калсаңыз деле өтө берет. Кандайча десе, айырмасы ар бир үзүм тамак оозго салганда, бул жаңы тамак сыяктуу этибар калынат. Бисмилланы айткан туура эле келип калат. Анан бул үзүм нерсе, тамак көп кайталанат да. Ал эми даарат бул өзүнчө бир толук амал. Башында бисмилланы айтса өттү, болбосо сооп болушу мүмкүн, мустахаб башка, бирок сүннөтүн соогуна жетише албай калат деп алымдарыбыз түшүндүрүп беришет. Болот жооп. Экинчи суроо. Аял киши күйөөсүнүн уруксаты жок үйүнөн чыкса, бирок келгенден кийин же кечкисин кайда барганын айтса, күйөөсү каршы болбосо, периштелер наалат айтышпайбы дейт. Эми айла жоктун иши, күйөөсү ыраазы болуп атса, периштелер наалат айтпаш, ал Кудайга маалым.
А бирок бунун маселенин экинчи тарабы бар да. Күйөөсүнүн уруксаты жок чыкканда кандай иштер болуп кетиши мүмкүн. Махрам жок, кээде аял киши эми жаман ишке сөз барат деп айтып аткан жокпуз. Бирок аял киши жалгыз, жанында колдоочусу, башка эч ким коргоочусу болбогондойн, аялдын өзүнүн пайдасы үчүн эле ошол уруксат башка нерсе шарт кылынган. Эми күйөөсү кечирип атса, кийин анда андай коркунуч жок, бирок андай кылбаганга аракет кылсын. Үчүнчү суроо. Шартка карап боюнда болуудан сактанса күнөө эмеспи? Аллах ыраазы болсун. Күнөө эмес. Сахабалар, Аллах Таала алардан ыраазы болсун, Куран түшүп аткан учурда биз ошо сактанат элек дейт, бирок табигый жол менен. Табигый жол деген ошол уруктукту ичине эмес, өзүңүздөр түшүнүңүздөр, ошол сыртына таштап, ошол табигый жол менен сактанат элек дейт, бирок ден соолукка зыян келбеген жолдор менен сактаныш керек. А бул маселеде негизгиси эркек адам сергек болсо болгону. 11-ci суроо. Ассаламу алейкум. Менин кызымдын бутунда анар бар. Сураштырсак, анар кул, анара деген ысымдарды айтыш керек дешет. Сурайын дегеним, ушул анар же калы бар балдарга ушундай аттарды коюш керекпи? Деги эле динде кандай каралган? Милдеттүү эмес. Ошентсе гана кетет, болбосо жок десе дагы туура эмес ишенем. Ал Кудайдын бергени. Кээ бир адамдар ушундай болуп калат. Болгону каада салтыбыздагы туура. Эмне үчүн? Анткени ошондой ар бир аттын насиби бар дейт го. Ошол жакшылыктан жишана деп коет. Жакшылыктан үмүт этип ушуну койсо кетип калат деп ошондой нарк насилде каада салтта колдонуп жүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээ бир адамдар келип Абдул Узза атың эмне десе, жана сыйынган буттардын атынан коюлса, жок андай эмес. Сенин атың Абдулла болсун. Сенин ат оор аттарды айтса, жок, сеники жеңил, сахл деген сыяктуу жакшы аттарга алмаштырганда эмне үчүн? Арабтарда ушундай эреже бар экен. Оор жаман маанин ар дайым жакшы деп айтылат. Мисалы, чөлдүн өзү бул өлтүрө турган жер да, мындай суу жок башка жер. Бирок арабтар мафавиз деп коет. Ийгиликке жеткире турган деп атап коюшкан. Эмне үчүн? Оптимисттик көз караш менен тафаулан дейт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин түшүндүрүп атканда, башыга мас тартканда хадисте арабчасы ушинтип келет: акбала бихима ва атбара дейт. Акбала деген биринчи алдыга алып келди, андайын артына алып келди дейт. Сөздүн өзүнө карасаңыз, анда тетири мас басыга башка тетири мас тартыш керек болуп калат да. Биринчи алдыга алып келип, анан артка. А бирок түшүнүктө жок, акбала алдыга дегени менен артка деп түшүнөбүз дейт. Болгон арабтарда биринчи арт сөзүнөн баштабайт, сол сөзүнөн баштабайт, биринчи жакшы жактан баштап коет дейт. Эми ошондой тариздеги айтылган сөз, ага кычалатчылыктын кереги жок, ооба, зыяны жок. Анан медицина өнүккөн заман медициналык жолду карманыш керек болот. 12-ci суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз, биздин атыбыз боюнча маалымат угуп калдык элек. Биз атыбыз Нур Мамат, Нур Мухаммад деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атынын түрк элдеринин арасында бир аз өзгөрүлүп айтылышы деп жүрөбүз ниетибизди. Аны ошондой, туурасы ошондой. Мамыт, Мамат, Нур Мамат, Абды Мамат дегендер ушулардын баардыгы Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан келип калган. Орустарда Магомед дегендей эле да, бул Кавказ элдерин ушинтип Магомед деп, же болбосо түрктөрдө Мехмет деп коюлгандай эле да. Бирок уккан маалыматта Нур Мамат, Мамат деген өлүм дегенди билдирет дейт. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атын дин душмандары бурмалоого аракет кылышып, түрк же башка элдерге жайылтышкан деген мааниде маалымат көрүп калдым интернеттен. Атыбызды өзгөртүшүбүз керекпи? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир адамга атыңды өзгөрт дейт го. Ушул маселени түшүндүрүп берип коюңузчу, Аллах ыраазы болсун сизден, Калысбек устаз дейт. Аллах ыраазы болсун. Ал нерсеге кычалатчылыктын кереги жок, ниетке жараша түпкү сөздүн тамыры Мухаммад деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүнө барып такалат, Абдулла, Абдуллага барып такалгандай эле. Өзгөртүшүнүн кереги жок, ал өлүм деген маанини бербейт, эми туурарагы. Эми ал устазды айткан биздин дагы устазыбыз болот, бирок аны ошол койла элек жаңы аттарга ушинтип түшүнөбүз туура жагын. Жаңы адам ат коюп атса, эскичиликте эмес, тагыраагы туурасын кылып, Нур Мухаммад же Мухаммад деп койгону жакшыраак. Эми сиздердики коюлуп калды, документти да алмаштыруу оңой нерсе эмес. Өзгөчө мындай жашыңыз бир топко кирип калды. Ниетке жараша жакшы эле өлүм эмес, кадимки эле Мухаммад деген маанини түшүндүрөт. Кычалат болбоңуз. 13-ci суроо. Ассаламу алейкум устаз. Өзүм чубак ажыдан дейт. Аллах ал кишинин рахматына алсын. Динди жашоону үйрөндүм. Демек акыйдамда матруди. Суроо. Биринчи суроо. Башка дагы кандай акыйда бар? Эгер бар болсо алардын ичинен да туурасы же болбосо туурарагы барбы дейт. Туурарагы ошол матруди ашари акыйдалары. Бул мындай да. Кээ бир азыр четтен окуп келген балдар, башкалар айтып калат да, силер ушу имам Матуридиңердин акыйдасын, имам Ашаридин акыйдасын коюп эле
түз эле ошо Абу Ханифанын акыйдасын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыйдасын карманбайсыңарбы дейт. Айтып аткан сөзү туура, бирок аны менен жаман маанини максатталып атат. Калимату хак юраду бихал батил. Бул мындай. Ат-тарику вахидатун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бизге келип жеткен ишеним акыйда маселеси жол бирөө болот, түз. Туура жол, ахл сунна деген туура жол ушул. Анын тууралыгы кандай? Не үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ахл сунна вал жамаа бул туура акыйданы биз келип кийинки имам Абу Ханифадан да кийин келген бир канча шакирттеринен келген имам Матуридиге, имам Аш'ариге таандык кылып койдук десе, булардын эмгегин баалап, эгер бул эки адамды убагында Аллах таалам себеп кылбаганда, бул ахл сунна вал жамаанын элеси өчүп кетип адамдардын арасынан. Адамдар бузуку ишенимге, азгырыктарга кирип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан уланып, жалгашып келе жаткан ишеним кетип калыш коркунчу болгон себептен бу эки алымды Кудай таалам жаратып, чыгарып, шарттарды түзүп берип, ушундай туура эмес бидат ээлерине жоопторду берип, сүннөткө ушунчалык адамдарды кайтарып туура ишеним болгон себептен ал замандагы, нечен замандагы адамдардын бардыгы акылсыз эмес да. Не деген кыйын адамдар өткөн. 500 000, 100 000 хадистерди жатка билген. Оңой эмес. Ошондой алымдар карап көрүп, булардын жооп берип аткандыгын, жазган китептерин, сүннөткө жардам берип атканын көрүп, а бул баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бери келген түз жол ушул. Биз ушунун артынан ээрчип кетели, адамдардын башын айландырбай деп, бир чети ихтироман аларга урмат көрсөтүп, экинчи булардын алып келип аткан нерсе сүннөткө койдо унмула дейт, бир карышта зыян бербестен түшүндүрүп берип аткан себептен буларга таандык болуп кетип калган. Илимде эреже бар. Ла мушаххата фи истилахат. Терминде проблема жок, көйгөй жок. Кааласаңыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыйдасы деңиз, кааласаңыз ахли сунна деңиз, кааласаңыз имам Абу Ханифаны деңиз, бирок адашып кеткен, Кудайды бир мекенге таандык кылып койбогон, Кудайга дене түспөл берген, Аллахтын сыпаттарын алып таштаган, бейиш тозок жок дей турган туура эмес ишенимди карманбасаңыз болгону. Анан экинчи бир маселе. Имам Матуриди, имам Аш'ари булардын эмгеги кандай? Булардын эмгеги мындай түз суу, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уруштап келген, адамдардын битатыр заман алыстап, адамдардын ишеними бузулуп, башка болуп, ошол сууга ар кандай ылайка, ар кандай жаман бөгөттөр туруп калган, булар алып тазалап, жол бирөө, иннамал мухталифу хуал баян. Ошол жаңы методдор менен, жаңы усулдар менен, анткени 100 жылда эл жаңыдап өткөн жаңы ой жүгүртүүлөр болот, жаңы жанагындай шайтандардан да, инсандардан да туура эмес пикирлер келет, дин душмандарынан. Ошого Куранды, сүннөттү негиз кылып, Абу Ханифа имамдардын китептерин негиз кылып, ошону негиздеп, жаңы ыкма менен ошол эле нерсени баалуу кылып жооп бергендиги үчүн булар ошонун жолун улап кетүүчү деген сөз. Имам Мухаммад Захид Каусари рахимахулла Ишаратул Марам деген кады чоң бир казы алымыбыз бар, Баяди деген. Ошо кишинин мукаддимасына кириш сөзүндө айтат: "Иннамал Матуриди рахималла муқаррирун ли мазхабис салаф" дейт. Имам Абу Ханифанын акыйдасын бекендеп берип атат. Экөө белек нерсе эмес. Имам Абу Ханифа өз кезегинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыйдасын белгилеп берип атат деген сөз. Бул илим санжыра. Жок, бул санжыраны үзүп мен диягынан деп айта албайсыз да. Манасат жөнөкөй эле мисалы, Манасатаны ооздон оозго айтып келатат. Сагынбай Орозбаковдун варианты, Саякбай Каралаев атабыздын варианты. Аны сиз буларды ортодогу ортомчуларды үзүп туруп кантип жогоркуну деп айта аласыз? Кантип ким сизге ишенет? Демек бул ошондой санжыра менен келаткан нерсе. Ошон үчүн эң туурасы ошол имам Матуриди, имам Аш'аридики. Албетте, анан илимде, акыйдада 4 маселе 4 этаптан турат. Негизги иманга тиешелүү маселелер. Анда талаш тартыш жок. Анткени Аллах бир, акырет бар деген. Анда бардыгы бирдей. Экинчи илимий маселелер, бул экинчи орунда турат. Илимий маселелер, акыретте Аллах тааланы көрүү маселеси, Аллахтын канча сын сыпаттары бар, кантип тактайбыз, мында да талаш тартыш жок. Бирок илимий өтө бир мындай иманга түз байланышы жок, бирок тереңдеп кирип кеткен маселелер албетте арасында пикирлери боло берет. Бул жана 4 мазхаб сыяктуу эле. Демек сөздүн жыйынтыгы эң туура ишеним ахли сунна вал жамаансыз 4 мазхабтын биринен, Ханафи, Малики, Шафии, Хамбалиден, акыйдада Матуриди, Аш'ариден, тасаввуф адеп ахлак жаатында эми көбүнчө усулдары коюлуп таанымал болгон араб өлкөлөрүндө Шазили, Орто Азияда Накшабанди торикасынан таба аласыз. Эң туурасы ушул. Антпесе анда сиз Чубак устаздан талим алдым дедиңиз. Чубак устаз Матуриди, анан жогору Абу Ханифа, андан пайгамбар салламга барып аткандыгы үчүн туура болуп атат да, болбосо кандай? Ошон үчүн бир аз бул суроодо мындай сол тараптан келген бир аз жыттар сезилип атат, бирок сизге мынакей бардыгын түшүндүрүп бердим.
Экинчи суроо. Шейх Ал-Хомистин сабактарын угуп амал кылсак болобу? Мына жана шамал дагы да көбөйүп келип атат. Шейх Ал-Хомис деген бул эми алым киши деп айтылат, хадис жаатында ынсаптуулук үчүн Кувейттик алым, бул киши Кувейттик хадис алымы, ошол Саудияда университетте окуп бүткөн. Анан ишеними ошол Вахаби салафи көз карашындагы алым. Бул кишинин таанымалдыгы, иш жөндөмдүүлүгү шияларга Азирети Али радhiyallahu ынсаптуулары халифа болуш керек эле, ынсапсыздар бул Кудай болуш керек, ди болуш керек деп сахабаларга тил тийгизип акарат кылгандарга, шияларга катуу рот бергендиги үчүн, сахабаларды катуу коргогондугу үчүн, шиялар менен катуу диспутка түшүп талашкандыгы үчүн таанымал болуп кеткен алым. Ошол маселесинде уксаңыз болушу мүмкүн, бирок акыйда маселесине, фикх маселесине келгенде башка дүйнөлүк деңгээлдеги чоң алымдардай эмес, муну мен эмес, чоң алымдар ушинтип баса белгилет. Ошон үчүн дагы да ишенимдүүрөөк алымдардын сабагын уксаңыз жакшыраак, анткени сиз илимий даражага келбегенден кийин кайсынысы туура чын илгеп ала албай каласыз да. Үчүнчү, малдын нажасы ибадатымды, намазымды бузабы дейт. Бир беткей жооп берилбейт. Малдын нажасы экиге бөлүнөт. Оор нажасат жана жеңил нажасат болот. Мисалы, аттын кыгы, уйдун, сыйырдын казак туугандарыбыз айткандай, бабырларыбыз, туяктары, булар оор нажасат болот. Ошол эле аттын эти желе турган жаныбарлардын, ошол эле уйдун, сыйырдын заарасы бул жеңил нажасатка кирет. Ар биринин тыя турган намаздан өлчөмдөрү бар. Оор нажасат, малдын кыгы, ошол жалпы дененин, Ханафи фикхта мына ыктыяр башкада талаш бар. Денеге чачыраса, тийсе, жалпы дененин 1/4 жетпеш керек. Бул жана жеңил нажасатка кетип атат. Биз оор нажасатты айта турган болсок, өлчөмү жана алакан деп коет. Му алакан, ар бир адамдын алаканынын суюктук өлчөмүнчөлүк жана суюктугу ошого денеге чачырабаш керек. Ошондо намаздан тыйып коет. Же анын салмагы 5 граммга жетпеш керек болот. Бул оор нажасат. Ал эми жана жеңил нажасат, эти желе турган жаныбарлардын заарасы, булар жалпы Ханафи мазхабта биринчи риваятта сөздө жалпы дененин 1/4 жетпеш керек, 1/4 андан чоң оор намаздан тыят. Экинчи риваятта жок, ар бир кийимдин бурчу бөлүнөт. Мындай чыканакка чейин бир, ийинге чейин бир, муну портной башкалар жакшы билет го. Ар бир дененин ошол жеринин 1/4 дейт. Эми этиятчылык, такыбачылык ушул болот. Ошого карап, анан жыйынтык намаз бузулабы жокпу, көрдүңүзбү? Бир маселени изилдеш үчүн сиз канча илимди окушуңуз керек. Ошон үчүн адеп карманып, мазхабтын негизинде акыйданын имам Матуриди, ал киши абадан алып сүйлөгөн эмес. Эмне үчүн Матуриди болуп атат? Убагындагы канча өмүр сүргөн алымдар акылдуу акылсыз болуп, кече жакында араб тилди толук окуп бүтпөгөн адамдар акылдуу болуп калдыбы? Ошондой дигилер канча кылым өмүр сүрүп келген алымдар акылсыз болуп калдыбы? Жок. Алар бекеринен моюндашкан эмес, толук изилдеп, аманатты көрүп туруп анан моюндашкан, адеп карманган жакшы. 4-чү суроо. 13 жашар бала намазда мага имамдык кыла алабы? Себеби мен 30дамын. Бирок имамдыкка чыга албайм, дааратымда үзүр бар дейт. Эгерде эркек бала 12 жашта балагатка жетип, балагаттын белгилери билинсе, имамдыкка жарайт. Анан жана имамыбыздын эки шакиртинин фатвасында келгендей, али балагатка жете элек, белгилери жок болсо, анда ошо 15 жашты күтүлөт деп айтат. Ошо балагаттык белгилерди карайсыз. Жетсе, имамдыгы жарайт, болбосо болбой калат, нафил кылып өтүп калат. 5-чи суроо. Төшөктө жубайы ыраазы кыла албашын билип, ыраазы кыла албашын билип, муна окушка айла жок болуп атат, туура түшүнөсүздөр. Үйлөнгөндөн чоочулап суроо узаткан бир тууганга чубак устаз, такыба киши жакшы доктор Адис деп биринин номерин берген болчу, ошол доктордун номерин билсеңиз мага бер аласызбы, рахмат дейт. Алтын устазыбыз Раматыл кимди айткан экен жакшы биле албай турам. Эфир бүткөндөн кийин Улан байкебизге, Алтын шейхибизге кабарлашып, сизге бир жооп берүүгө аракет кылайын. 14-чү суроо. Менин гражданством Россияныкы. 18ге чыксам армияга барышым керек. Ал жакта чест берип кафирлерге кызмат кылган кандай болуп калат? Гражданство алып атканда кандай болду эле? Маселе ошол жагынан башталат да. Гражданство алганда көп жеңилчиликтер белди башка. Анан экинчиден армияга кызматка жөнүнө алып кетпейт, ал жерде ден соолук текшерилет башка. Мисалы Туркия мамлекетинин аскерге кабыл алуу мыйзамында, Сирия мамлекетинин аскерге кабыл алуу мыйзамында адам ыктыяры бар, кааласа барат, каалабаса барбасы ошондой жанында акчасын төлөп берет. Россияга барбай акча төлөп берүү жолу барбы? Закон менен жокпу? Эгер төлөп берүү жолу болсо, же ден соолук жагынан чындап мөчүрүштүү болуп бара албай жатсаңыз, анда барбайсыз. Барбаганыңыз жакшыраак. Анан айла жок, мажбур болуп атсаңыз, айла жоктун иши.
пайда зыянына жараша гражданствосын алып ошончо пайдасын көрдүңүз, барбаштын жолу жок болуп, сөзсүз барыш керек болуп калса майла жок неше, сиз үзүрлүү болуп каласыз. 15-чи суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Биз азыр учурда Москвадабыз. О менен жазасы. Семейный сизге суроом дейт. Бул жакта обычный печеньеларда жөнөкөй, мороженыйде дейт, дрожжда кыскасы 80-90% продукталарда лецитин деп коет, окшогон нерселер бар. Эси бар, көбүнчөсү сомнителен болот дейт, чек күмөндүү болот дейт. Ошондо кеңири маалымат бере кетсеңиз, Аллах ыраазы болсун сиздерден дейт. Эми интернет желелеринде толуп кетти, ушундай бары алам арам болуп калат экен, дигиндей болот экен, эмне десем муну изилдеп караганда кээ бир жаныбарлардан алынат экен деп, ушундай шек күмөндүү сөздөр көп. Кур'ан-ы Каримде эреже бар. Инна-занна ла югни минал хакки шей'a. Акыйкат, бир нерсенин адалдыгы, Кудай Таалам аслы бир нерсени жаратканда адал кылып жаратып берген. Бирок анын арам болуп калгандыгына күчтүү далил керек болот. Бул биринчи. Экинчи, жаныбарлардан алынган учурда дагы шариятыбызда эреже бар. 4 мазхабта алистихалату тутахиру шей дейт. Бир зат экинчи затка өтүп, химиялык өзгөрүүлөр менен өтүп кетсе, бул адал болот. Жөнөкөй мисал, уксус. Мына азыркы күндө деле ошентип пайдаланса болот. Уксус туруп арак айланып кетет. Бир химиялык башка аба менен буусу болуп, жанагындай көбүктөп башка болуп. Уксус арак айланганда болбойт, арак бир тамчысы арам болот. Туруп кайра уксус болуп калса болот, бул өзгөрүү болуп атат. Көрдүңүзбү? Тезек арам начас болот, күйүп күл болгондойн аны башка бир нерсеге колдонсоңуз ал начас болбой калат деген сыяктуу. Эгер жаныбарлардан алынган күндө дагы такташ керек. Химиялык өзгөртүүлөр болуп, такыр зат өзгөрүп кетсе зыяны жок. Анан зат өзгөрбөй ден соолукка зыян болуп атса да сактаныш керек болот. Аныктап алып туруп чоочулаш керек, аныктап алып туруп арам деш керек. Анан жөн эле шек менен арам деп алып көр таква болгон жакшы эмес негизи баардык иштерде. 16-чы суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт. Пергаментный макияж каш жасалгылоо үйрөнүп иштесе тапкан акча адал болобу дейт. Кавказ аалымдары муну арам деп Россия жергесинде фатва чыгарган. Анткени пергаментный атпайбы, бул дегени жана кашты кээде алып салат же кашты суюлатып туруп, тери бир канча катмарлардан турат. Биринчи катмарына кара жанагындай кашты, жасалма кашты киргизет тешип. Ичине биринчи терисине киргизет. Ошондо бул татуаж деп аталып калат. Татуаждын жанагындай татуировкадан айырмасы, татуировка деле теринин ичине кезеп киргизет, бирок бул татуажга караганда көбүрөөк ылдыйраак, тереңирээк киргизет. Бул татуировкага бир тараптан окшоп, экинчи тараптан мындай жасалма нерсе киргизилип, даараттан тозуп коюш коркунчу болгон себептен, үчүнчүдөн баягы шайтан Кудайга, Алла Таалага каршы болуп, жерге кубалаардан алдын адам баласын азгырамын, алар сен жараткан кебетеге наразы болуп, дагы да сулуу чырайлуу болуп, өзгөрттүрө тургандай кылам деп, ошол нерсеге кирген үчүн бул жакшы эмес, арам сыяктуу болуп калат. Туура эмес болуп калат. Этият болуш керек. Бар кашты кадырлап эле, катуу өрткө, катуу кырсыкка кабылып күйөөсү жактырбай атса бир жөн, бар кашты кадырлап, ошон менен сулуу болгон жакшы. Бул жасалма сулуулук. 3-4 жылга чейин сакталат экен. Ал убактагы намазыңыз эмне болду, тааратыңыз эмне болду? Кээ бир жоолукчан кыздарда ошондой болуп калат экен. Алар этият болуп сактанып, такыбачылыкты арманыш керек. Кудай Таалам жараткан табигый сулуулук, ал тагдыр. 1000 каш жасатып башка болсо дагы, тагдырда Кудай Таалам жазбаган болсо сиз кимге жагына аласыз? Бир гана арам ишти кылып тапкан болосуз. Ошол себептен табигый сулуулукка биз кайтышыбыз керек. Аял затын өзү туубаса Кудайым сулуу кылып жараткан. Туура эми эркектер бир чети бузулушу мүмкүн, аялдар ошол айтышы мүмкүн да арга жок ошентип сулууланып атабыз деп. Жок. Эркектер намыстуу болсун, аялдар уяттуу болсун. Кудайым жараткан табигый сулуулук менен шариаттын чегинде жүрсө, ал бактысыз калбайт. Кудай Таалам бактай турган эркектерди насип кылат иншалла. Болбойт, жакшы эмес. 17-чи суроо. Ассаламу алейкум, устаз, мен күйөөгө тийбей өтсөм өмүр бою дейт. Бейиште ким менен болом? Айтышат го күйөөсү менен болот деп аялдар. Ажырашкам. Мынакей уже мен бойдок деп ойлопмун сизди. Ажырашкам дейт. Күйөөм үйлөнгөн уже. Аллахым ыраазы болсун. Күйөөңүздө көңүлүңүз барбы, жокпу? Семейный психология илиминде айтылынат, сөзсүз ажырашкандан кийин биринчи күйөөсү, биринчи аялын сөзсүз эстеп жүрөт, салыштырат дейт да. Жанагы куйручук же жеренче чечен. Экөөнүн бирөөсү айтор. Же жеренче чечен атабыз, же куйручук олий атабыз. Айтор экөөнүн бирөөсү жеренче чечен атабыз болсо керек. Илгери кыргыздын, азыр мен сизге ушуну айтып анан жооп берип кетейин. Илгери кыргыздын үрп адатында караңыз, сөз кадырлаган, сөз баккан элбиз да биз. Азыр гана сөзгө чоркок болуп, сөздүн маданиятын билбей кеттик. Ушундай болгон, бирөөнүн жакын тууганы, аялы, күйөөсү кайтыш болсо, түз айткан эмес.
акырын табиятка алып чыгып алыстан сөздү козгоп келип туруп айткан, берки адам өзү түшүнүп, анан сабыр кармап калган. Ошентип Жеренче Чечен атабызга же Куйручук атабызга мен азыр адашып атам кичине. Анан ошентип келишет да алыстан баштап сураган. Энеси өлгөн эмнеге тете болот? Анан атасы өлгөн эмне болот? Бир тууган өлгөн эмне болот деп акыркы суроону аял өлгөн эмне болот дегенде, аялы өлгөн капкалуу шаары кулаганга тете болот. Аттиң-ай, аялым кайтыш болгон турбайбы? Эми менин 2 жаздыгым 4 жаздык болот дейт. Бул деген эмне? Бул кантип түшүнөбүз 4 жаздык болот дегенде айтат. Мен эми жашым келип аялым өлүп калды, картайдым. Мага жаш кызын, бекир кызын эч ким бербейт. Күйөөсү өлүп калган бир аял келет. Ошентип кечинде жатканда мен өзүмдүн биринчи өлүп кеткен аялымды эстеп бир жаздыкта жатам. Ал дагы өзүнүн күйөөсүнө салыштырып жакшы болсом жакшы, болбосо өзүнүн күйөөсүнө салыштырып ошентип 2 жаздык 4 болот деген ушул дейт. Кудум ошол сыяктуу биринчиники такыр эстен кетпейт дейт. Ажырашпаган жакшы, мүмкүнчүлүк болсо кайра жарашыңыздар. Анан акыретте Кудайым адилет сузат. Бейишке эле кирип алсаңыз сизди эч качан капа кылбайт. Маселе бейишке кирип алуу. Ал жерде кызганыч башка болбойт. Бирок ошого карабай, эгерде күйөөңүзгө сүйүүңүз башка сакталып калса, Кудайым сизди өкүттө калтырбайт. Бейишке кирсеңиз, балким биринчи күйөөңүз менен Кудайым жанаштырат. Эми ар жагы кайып иш, бейишке кирип ала берели, Кудай таалам өз жайына коет. Бирок жанагы бар го, бир канча аялдары болсо, же болсо бир күйөөсү өлүп калып, бир аялдын бир канча күйөөлөрү болсо, кимисин тандайт десе, бир риваятта акыйда китептеринде бизде келет. Кулк мүнөзү жакшы болгонун дейт, бир риваятта акыркы өлгөнүн дейт. Көпчүлүгү кулк мүнөзү жакшы дегенге басым берет. Акыркысы анан никесиндеги жаман болуп калса кандай дейт да. Анан экинчи сурооңуз, 17-ти суроо. Ошто эң жакшы медреселерди сунуш кылыңызчы, окуйын деген ниетим бар эле, 19 жаштамын, Аллахым ыраазы болсун дейт. Мен билгенден Ошто мынакей кадырлуу устазыбыз, алтын устазыбыз Абдышукур Нарматов ажы устазыбыздын Куран курс, Бишкектеги Ислам университетинин факультети бар, Куран жаттоо. Зайырбек агай деген устазыбыз иштесе керек, абдан адеп ахлагы мыкты, ушундай келишимде өтө бир жакшы устаздардын бири. Аллахым береке берсин ал кишинин өмүрүнө, үй бүлөсүнө. Ошол кишилер Куран курсу бар. Эгер Куранга болгон ыхласыңыз болсо, ар бир момунда бар, ошол жерге тапшырсаңыз жакшыраак. 19 жаштамын дейт, ама Аллахым бактыңызды берсин. Кайра жарашканга аракет кылыңыздар, ортодо бала болбосо, Кудай таалам бактыңызга жакшы инсанды жазат. Сиз азыр мындай суроого шашпаңыз. Иншалла бул дүйнөнү дагы бейишке бөлөңүз. Кудай таалам жакшы имандуу жупту насип кылат. 18-чи суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Аллах сизден ыраазы болсун. Балага кой соёт дегенде эки эгиз эркектер балага канча кой союлат? Дуа кылып коюңуздар. Ысымдар Умар Усман, Аллах ыраазы болсун дейт. Баракаллаху фил мавхуби лакума. Аллах таала ушул берген Умар Усманга Кудайым берекесин жаадырсын. Берекеде баардык нерсе болот экен. Ыйманы, өмүрү, берекеси менен. Анан адатта биз айтып келебиз, Ханафи мазхабта эки сөз бар. Кээ бир азын-оолак алымдар айтат, мунун өкүмү өчкөн эмес, акыйка. Эркек балага 2 кой, кыз балага 1 кой, эгизге демек 4 кой союлуп калат. Көпчүлүк алымдар мунун өкүмү Курбан айт менен өтүп кеткен. Курбан айтта курбанчылык союлат, ошол баарынын өкүмүн өчүргөн дейт. Эми Кудайга жакшылык кылган жагыптыр. Мүмкүнчүлүк болсо 4 кой союп койсоңуздар дагы да жакшыраак болот. 19-чу суроо. Ассаламу алейкум устаз. Банктан карточка аштырып колдонсо болобу? Азыркы учурда кээ бир нерселерди интернет аркылуу карточкадан төлөө ыңгайлуу, ооба. Замандын жеңил жакшы жагын пайдаланыш керек. Бул фатва болот. Көпчүлүк алымдар, көрүнүктүү чоң алымдар карточка колдонушат, башка болот. Мисалы, күнүмдүк жашоодагы зарылчылыктардын бири болуп калды. Болгону кээ бир адамдар, Рамадан Бути деген залкара алым бар, а кишинин ата-энеси башкалар таквачылык кылып, жок ошол банк маселесинен ырыскыны жегенге колдонбо дейт. Эми бул таквачылык. Ал жерде сүткорлуктун саркыны чаң аралашып кетиши мүмкүн дейт. Зарылчылык үчүн колдонсо болот албетте. 20-чы суроо. Ошол WhatsApp'тагы бүгүнкү акыркы суроо кылалы ушуну. Ассаламу алейкум. Сиңдим жашы 29да, азыр Туркияда иштейт, Анталияда. Бир түрк үйлөнөбүз деп жатыптыр, бирок экинчи аялды калам деп. Суроо. Сиңдимдин көңүлү бар экен ага болгон. Турмушка чыгыш үчүн кайсы тараптан нике күбөлөр болуш керек? Кыз же бала тараптан? Сиңдим ал жакта жалгыз. Алар деле Ханафи экен, кантиберге тиет ага шарият жолунда. Эми алардын Ханафи экендиги баардыгын кыла берсе болот деген нерсе эмес. Кыздын каадасы менен узалганы жакшы.
Эми мен негизи айтар элем, экинчи аялдыкка андай жерге ал мусулман бир тууганыбыз биз бөлүнүп жарылбайбыз, бирок өзүбүздүн кыргызга дагы чыкса жакшы болот эле. Өзүбүздүн кыргызга дагы жакшы болот эле, бирок кайталап айтам, биз эч кимди жерип, анын мусулманчылыгына шек келтирип аткан жокпуз. Болгону мындай бир өз мекенинде, өз тилин түшүнгөн, өз уруп адатына жакын болгон болсо нике узагыраак болот. Бул бир. Экинчиси, эгер эми көңүлү болуп үйлөнөбүз деп жатса, мусулман экен, кыздын каада салтын башын бийик кылып Кыргызстанга келип, ата энесинин астынан колун сурап нике кыйып кеткени кыздын келечеги үчүн да жакшыраак болот. Анан ата энеден алыс болуп, жанагындай болуп калса, берки түрк тараптан эле, түрк бала тараптан эле күбөлөр коюлуп, анда эртең басмырланып башка болуп калыш алыста коркунуч болот. Ошонун баарын укурукту алыс таштап, Кыргызстанга келип, ата энесинен кадимкидей экинчи болсо дагы колун сурап кете тургандай кылыш керек. Анан дагы ойлонуп көрсүн, өзүбүздөн мыкты, имандуу азаматтарга чыкса, ойлойм дагы да жакшыраакпы деп. Эми туурараагын Аллах билүүчүрөөк. Азыр бизге келген түз эфирдеги Инстаграмдагы зарыл суроолорго жооп берүүгө аракет кылалы. Ассаламу алейкум, курмандыктан берилген этти майда ишкерчиликке пайдаланса болобу дейт. Ассаламу алейкум, курбандыктан берилген этти майда ишкерчиликке пайдаланса болобу дейт. Чынын айтсам, суроонун маңызын жакшы түшүнө албай калдым. Майда ишкерчиликке кандай, ошону мындай бизнес табыш үчүнбү же болбосо өзү жеке тамак ашка колдонуу үчүнбү? Тактап коюңуз сурооңузду. Жеке тамак ашка колдонуу зыян эмес. Мисалы, жардам катары, ушундай бир тууган катары, мамилелеш катары берип атса, жеке өзүңүзгө иштетсеңиз болот, бирок бизнес катары колдонгон жакшы эмес. Ал Алланын сый күндөрүндө берилген нерсени мындай бир сый дасторкон, жайыл дасторкондо колдонгон жакшыраак. Өтө көп болуп кетсечи кандай болот? Жок, аны муктаж адамдарга берип, мындай сыйдын шан шөкөтү болсун. Ал жерде бизнес табуу жакшы эмес. Устаз, Кореяда дейт, безалкогольный пиво бар, ошону ичсе болобу дейт. Египетте да ошондой деп чыгарышты. Египетте дагы ошондой деп бар деп айтышат. Барелла андай мындай дешет, мындай градусу 0 деп айтышат. Такыбачылык үчүн ичпей койгон жакшыраак. Ал нерсе барып пивого алып барып кетип калышы мүмкүн. Анан чындап такташ керек. Эгерде жанагындай мас кыла турган иллет пиво жок болсо, аны эч ким арам деп айта албайт, бирок такыбачылык башка маселе.